Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Азыркы убакытта мени каралоо компаниясы өтө катуу жүрүп атат. Интернет тармагынан Шаменов Илгиз саясий сойкуну эфирге чакырсам, коркуп, жаза албай, же чала албай, же эфирге чыгам, же чыкпайм дебей, азыркы убакытта куюшканга кыпчылган адамдарды ортого тыгып, алардын оозу менен жалган маалыматтарды айттыртып, мени каралоо катуу жүрүп атат. Убагында мени Мадумаровдун тролль фейк компаниялары Садыр Жапаровдун жакын кудасынын баласы экен деди. 200 000 сомдон айлык алып турат экен, айына $600 айлык алат бул деп ушундай маалыматтар чыгарды эле. Мен айттым эле, давайчы, ошондой бир факты далил болсо чыгарып койгула деп. Жок бир дагы. Экинчиден, мен буларга окшоп саясий сойку эмесмин. Ар бир бийлик келсе анын аркасынан ээрчиген адам эмесмин. Атадан бала колдоп жүргөн, атам ушул Жапаров, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек, Кыдыршаевичтер менен жүргөн адам катары. Ушулар мамлекетти оңдойт, ушулар түзөйт деп айтып кеткен адам катары. Ошон үчүн атадан бала колдоп келаткан балдардын биримин. Экинчиден, буларга окшоп миллиондогон долларларды алып кредит. Президенттин приказы менен жана спикер болуп турган Асылбектин приказы менен бизнестер жасаган жокмун. Азыркы отурган ажодон да кредит сураган жокмун. Мисалы, мен жөнүндө жалган маалымат айткан, Садыр Жапаров сага үй алып берипир, үйүңдө ремонт кылып берипир, сага машина алып берипир деп айткан былтыр ким болгон? Шаменов Илгиз болгон. Илгиз кийин менен кечирим сураган, Бекзат, сен действительно патриот адам экенсиң, кечирип кой деп. Илгиздин болгон жүзүн калдайган калың элге ачкам. Эми Шаменов жетим тоо казылып, ошол жер бардык нерсе бузулуп атса бир жөн. Жетим тоо деп. Бул жетим тоону лозунг кылып калпеле алдына алып алып, аркасында Сапар жана башка оппозициялык күчтөр турат. Кудайдан жөө качкандардын бардыгы жанагыл Марипа, тиги бу, ал бул деген бүттү. Кудайдан жөө качкан. Бардыгы Садыр Жапаровга против иштеп жүргөндөр. Барып алып, мына жетим тоону колдойбуз деп азыркы убакытта чогулуш өткөрүшүп атат. Силердин кыла турган ишиңер митинг жасоо, бул бийликти кулатуу, бир гана максатыңар бар. Аны баарыбыз билебиз. Анан кийин мени бардык каралоолордун баары өтпөдү, азыркы убакытта бирөөдү айыл өкмөт кылып $20,000 алам деп, $20,000 алыпыр, бирөөдү айыл өкмөт кылам деп атат да. Бирөөдөн 20 тыйын алсам, айтып койлачы, мына мына жерден алыпсың, төлөп кой деп. Мен силерге окшоп бийликке мас болуп, жерде эмес асманда басып калган адамдардан эмесмин. Мурда кандай жашап атсам, азыр да ошол жашоону сүрүп атам. Каралоонун да чеги болот. Бирөөдөн $20,000 эмес, 20 сом карызым жок. Комментарийде жазды дейсиңер. Комментарийде не деп гана жазбайт. Ошол жерде жана куюшканга кыпчылган кече сакалын сапса айткан, мен таластан болом дегенге айтар элем. Мен силерге айткан жокмун буну. Же силер эмне Шаменовдун адвокатысыңарбы? Шаменов эркек болсо, эркек деген атка татыктуу болсо, белинде куру болсо мен менен чыксын. Анан бүгүн бирөө чыгып алыпыр. Сен биринчи мына чоң эле 50ге чыккан киши экенсиң. Мындай отурганды этиканы үйрөнчү сен. Курсагың салаңдатып, лапшыйып жатып, жалган маалыматтарды таратпай. Менин кандай экенимди, ким экенимди калдайган калың эл билет. Кыйынсыңбы? Ихсанга окшогон, Ансарга окшогон, карапайым калктын терисин тескери сейрип аткан ошолордун акчаларын чогултуп туруп, мына инвестиция күтүп атабыз, сырттан акча келет деп отургандарды, ошолорду жаптыргыла. Элдин көйгөйүн, карапайым калктын терисин тескери сейрип, жерлерди бир адам эмес 3-4 адамга сатып жиберген мошенницалар менен күрөшкүлө. Жетим тоо менен күрөштүн азыркы убакытта 1 грамм кажети жок. Ошого айтар элем, мен силерге окшоп саясий сойку эмесмин.
Мен атадан балаға қолдап жүрген, азыркы президентти қолдап жүрген адамдардын биримин. Колуңардан коко тыйын келбейт дагы, адамга акыл айткандан башка эчтеке билбейсиңер. Жасагыла. Кече жакында 3 ай мурун бир эженин кызын коюп кетти эле. Ошону кимиңер барып ошону чечип бере алдыңар? Ошол адам суралбай, камалбай жүрдү эле. Ошол адам 7 жылга соттолду. Бир адамдын чырактай кызын өлтүрүп кеткен. Bir günde камалга эмес түрмөдө. 1,5 миллион ушерп төлөп берди. Кимиңер ошону жасадыңар? Мисалы мен айтылам, мына ошону жасадым. Тентиев деген 2 миллион 125 миң долларга мамлекеттин жерин сатып жиберген. Ошого азыркы убакта иш козгоп мамлекеттик кызматкерлер. Мына ошону ачыктадык. Ошол акчаны биз мамлекетке кайтарганга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Элде болуп аткан жашуурун коррупциянын полный бүттүгүн айтып атабыз. Ошого колуңардан коко тыйын келбегенден кийин мага окшогон балдарды Темиров Лайфы дагы, Токтакунов Алиси дагы, жана башка журналисттер дагы, Фейсбуктагы жанагы тролль фейктердин баары мени азыркы убакытта жамандоо койтуп алды. Ким билет, анын аркасында Сапар отурган чыгар, бир фейктин аркасында. Ким билет, бир фейктин аркасында Мадумаров отурган чыгар, жалган маалыматтарды токуп аткан. Айтасыңар, факты менен айткыла, далил менен айткыла, мына мондай деп туруп. Куюшканга кыпчылган боктой болбой, кайра-кайра чыга бербегиле. Эркексиңерби, Шаменовду чыгаргыла мен. Эфирде мен факты менен далил менен айтып берем. Шаменов Сооронбайдын убагында саясий сойколгону калппы? Бабановго секиргени калппы? Замандашка секиргени калппы? Мен буларга окшоп диктат болоюн деп элге таанылып аткан жокмун. Мен мамлекет өнүксө экен деп, карапайым калктын жашоосу жакшырса экен деген адамдардын биримин. Мага окшогон балдар тепкилеп кайра жемелебей. Мени да колдогон, мени да коргогон, аркамда калдайган калың эл бар. Алар да чыгып силерге жооп берип койгонго, алардын күчү да, духу да, акылы деңгээли да жетет. Бирок мен өзүмдүн тилим менен, өзүмдүн дилим менен сүйлөп аткан адам катары мен Шаменовду гана эфирге чакырдым. Саясий сойкулар, силерге окшогон саясий сойк аркаңда ким турганын билебиз. Сапар Исаков турган өзүң ачыктап айтып атасың. Анан Шаменовду камап койсо адан дагы башка патриоттор чыгат деп. Шаменов патриот болсо нарыңа логистикалык борборду салдырбайт эле го. Ошону салдыралы деп жанталашып жүргөн кезде Сооронбай бийликтен шыпырылып түшүп калды. Жетим тоо азыркы убакытта бул көтөрө турган көйгөй эмес. Жетим тоого завод курулуп аткан жок. Жетим тоо мына иштейт, эртең бүгүн эртең мына ачылат деген убакытта турган жок. Ошон үчүн жөн эле боктон гүл жасабай, жөн эле хайпажорлук ишиңерди токтоткула. Мен бирөөдөн 20 миң доллар эмес, 20 сом алган эмесмин. Мени бийликке чаптап, кадр маселесин чечип ат деген дагы ар кандай бир имиштерди, интригалар чыгарышып атат. Мен эч бир жакка аралашпаган таза адамдардын биримин. Ошону так кесе билип алгыла. Мени жакшы тааныган, мени билгендер баары билет. Менин бирөөдө 1 сом алса 1 сом бересем жок. Мен башка бир адамдардай болуп, көп башка бир адамдар болуп, байлыкка мас болуп, же бийликке мас болуп кала турган адамдардын бири эмесмин. Мен максатым мамлекет өнүксө деп атам. Азыркы отурган президентибиздин колуна кол, бутуна бут болойлу деген гана максатым бар. Курсагыңды салаңдатпай, көпөс, аксакал, сага айтар элем. Комментарийдеги сөздү оозуң менен айтпа. Мен сенин үстүңөн даттана турган болсом, мен сенин үстүңөн кайрыла турган болсом, ошол кайрылгандан кийин ар бир чыккан сөзүңө өзүң жооп берип каласың. Сөз чыкканча сенин кулуң, чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң. Ошону эч убакытта унутпа. Шаменов сага эртең казаныңа аш салып бербейт. Шаменовдун кандай патриот экенин, Шаменовдун кандай арка жаламак экенин баарын билебиз биз. Мен Шаменовдун чыныгы жүзүн будан 1 жыл мурун ачыктап, Шаменовдун ташталганын чыгаргам. Чыксын мен эфирге, ошондо да чыга албай койгом. Кудайга шүгүр, МПО болобу, оппозиция болобу, бүттүк мына азыркы убакытта кыңк эткен, кыбыр эткен аферисттердин баарын жүзүн ачып атам. Бирок бүттүгү мага против иштеп атат телеканалдардын баардыгы.
сайттардын бардығы, YouTube каналдардын бардығы. Мен дағы бір жол баса белгілі айтам. Бирөөдөн 1 сом аласа 1 сом бережем жоқ. Бирөөдү bir адамды бийликке қойып, bir адамды bir ишке қойып берген адамдардын бири эмесмин. Мен койбойм дагы. Койгон да эмесмин. Ошон үчүн боктон гүл жасабай, мени каралаганыңар токтоткула. Мен тазалыгым жаман ишке аралашпаганым үчүн канча убакыттан бери азыркы президент Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдоп келатам, эч ким аркаман эчтеке таппайт. Ошон үчүн менин тазалыгым ошол. Менин келе атканым ошол. Кыйынсыңарбы? Ак Ордого баргыла. Жер мафиясы менен күрөшкүлө. Колуңардан кокко тыйын келбейби? Калп эле жетим тоо деп эле койгула. Жетим тоону эч ким саткан жок. Ал жетим тоону эч ким азыркы убакта каскан жок. Тескерисинче Кыргызстанда, Бишкек шаарында 30 миң, 40 миң, 50 миңге жакын участокты адамдардын колдон колго өткөрүп, элдерди алдашкан. Да бир нерсени баса белгилеп коеюн. Ак Ордодо, башка бир конуштарда силерге кызыл китеп чыгарып беребиз деп 3 миң доллардан чогулуш кылып чогултуп аткандагы жер саткычтар бар экен. Урматтуу элим, бербегиле, чыгарбагыла. Акчаны эч убакта бербегиле. Аны мамлекет чыгарып берет. Садыр Жапаров өзү айткан. Садыр Жапаров Кудай буйрса, Кудай кааласа, кызыл китепти чыгардырып берет. Мына канча деген конуштарга чыгып атат. Мого окшогон интриганттар, мого окшогон аферисттер, саясий сойкулар адамды ачуусун келтирип, адамга жала жабканды жакшы үйрөнүшкөн булар. Учурунда ушул эле Шаменов мага Бекзатка үй алып берип коюптур, машина алып берип коюптур, азыркы президент деп айтты эле. Кана факты. Эко сүйлөшүп факты менен далил сурап келген кезде кечирим сураган менен. Ошо мессенджердеги жазышкандарын, WhatsApp'та жазышкандарын калкка чыгарып коебенбу? Ошону каалап атат азыркы убакта Шаменов. Ар дайым айткам, факты менен далил менен жүргөн адамдардын биримен. Ошо урматтуу кыргыз элим, баш тайланткан аферисттерге, баш тайланткан жалганчыларга, азыркы убакта оппозициямын деп жүргөн, убагында бийликте отуруп, бийликтин туу чокусунда отуруп, алды президент аркасы жиптат болуп отургандар эшектин чоозун чечкен эмес. Эми азыркы президентибиз Садыр Жапаров, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич келип, элге кызмат кылып аткан кезде булар элге күйүп чыгып калышты. Бул патриоттор мурда каякта эле деген суроо жаралат. Куюшканга кыпчылган боктор, мен силерге дагы айтам. Кысып, бирдекени билип, факты менен далил менен айткыла. Мени эч убакта каралап албайсыңар. Мен таза инсанмын, таза адаммын. Бирөөгө 1 сом алса, 1 сом бересем болсо, мен телефонума кайрылгыла, Facebook'uma кайрылгыла, чалгыла. Далилиңер жокпу, фактыңар жокпу? Кысып, адамды каралаганыңар токтоткула. Ошол урматтуу элим, ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.